Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2023 жылы чыгып, Казак өлкөсү тарткан салт аттуу тасманы көрөбүз. Жаңы эле баш кошкон түгөлөрүнүн үйүндө эч ким түшүндүрүп бере албаган кубулуштар башталат. Анда эмесе коркунучтуу тасманы сүйүүчүлөр даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Достор, арабызда инвестицияга кызыгып, каржы базарында өзүнүн күчүн сынагысы келип жүргөндөр көп болсо керек. Андыктан сиз дагы трейдерлердин катарына кошулуп, өзүңүзгө ишеничтүү онлайн платформа издеп жүргөн болсоңуз, A-Markets тууралуу айтып берейин. A-Markets платформасы 16 жылдан бери иштеп келе жаткан онлайн брокер. Компаниянын башкалардан өзгөчөлүгү 24 саат каалаган учурда колдоо кызматы менен байланыша аласыз. Transpilot платформасында компания 4-8 рейтинги менен макталып, бул кардарлардын ишеними жогору экендигин далилдейт. Соода үчүн 500дөн ашуун инструменттер, алардын ичинде аты чыккан криптовалюталар жана чет элдик баалуу кагаздар бар. Жашыруун эч кандай комиссиялар алынбайт. Эсепти толтуруу кошумча чыгымдарсыз жүргүзүлөт. A-Markets онлайн платформасынын дагы бир ыңгайлуу тарабы, сиз уюлдук аппаратыңызга Play Market же болбосо App Store'дон тиркемесин көчүрүп алып, ыңгайлуу шартта соодаңызды баштасаңыз болот. Андыктан экрандагы QR код аркылуу же болбосо тасманын алдындагы сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу кирип катталыңыз. Казакстандын айыл аймактарынын бири, көп сандагы малы бар айылдын көрүнүктүүсү Нурсултан деген адамды көрөбүз. Ал кол астындагыларга көзөмөл жүргүзүп коюп, өзү башка иштери менен кетип, бүгүн мектепте акыркы коңгуроо болуп жаткандыктан катышууга барат. Көрсө бул киши мектепке кээ бир учурда акчалай жардам берип, сыйлуу мейман катары чакырышыптыр. Биз ошол мезгилде бүтүрүүчүлөрдүн арасынан татынакай болгон Диана деген кызды көрөбүз. Бир кезде ал жерге айылдын тескөөчүсү келип Нурсултанды чакырып, сиздин балаңыз окуучулардын бирөөсүнүн акчасын алып коюптур. Анын апасы арызданып келиптир, маселени чечпесек болбойт деп жабырлануучунун апасына жолугуп, ал аялга акча берип баласынын кылыгы үчүн кечирим сурайт. Бул убакта Нурсултандын баласы болот досу менен биригип алып баңгизат чегип жаткан. Анда атасы келип корун чече калып эле баласын сабай баштап, кайсы кылган күнөөм үчүн сендей балалуу болдум экен, мени кыйнап бүтө турган болдуң го. Сен деги качан оңолосуң, жаш баланын акчасын эмне үчүн алып алдың? Ушу кылганың кантип болсун деп эле тилдей баштайт. Көрсө бул Нурсултан бай болгондуктан баласын эчтекеден кем кылбай чоңойтуп, ал айылда бекерчиликтен көчөнүн адамына айланып, жаш балдарды ур токмок алып, пайдасыз иштерди кылат экен. Анда досу өкү акчаны алып койгондугу үчүн атасына маалымат кандай жетип калгандыгын билели деп мектептин окуучуларын чогултуу максатында бара жаткан эки окуучу баланы ур токмок алып эле башкаларды чакырып келгиле деп буйруйт. Бул убакта Диана дагы мектептен чыгып үйүнө бара жаткан. Анда каармандарыбыз ал кызды алыстан байкап сулуулугуна суктанып коюшат. На роже написано, что ты чмо. Что с этими будем делать? Ошентип эки дос бүтүрүүчү класстын балдарын ур токмок алышы бизге бир нерсе таап бергиле деп айтып, аларды кубалап жиберген кезде тескөөчү каармандарыбызды карап турган. Бирок окуучулар эч кандай арыз жазбай койгондуктан тескөөчүнүн колунан эчтеке келбей коет. Көрсө бул убакта окуучулардын бүтүрүү кечеси башталып, Диана элдин алдына чыгып домбура чертип жаткан эле. Бир маалда кеч кирип майрам бүтүп, окуучулар үйлөрүнө жөнөшүп, бул убакта жанагы көчөнүн балдары дагы деле мектептин жанында эс алып олтурушкан болчу. Анда тескөөчү каармандарыбыздын жанына келип эскертүү берсе, анын сөзүн угушкан деле жок. Бир кезде болот Диана курбу кызы Айгерим менен бара жаткандыгын көрүп, алардын артынан чуркап, унаасы менен жетип алып кыздарды өздөрү жака чакырганга аракет кылып, мектепти бүтүрүүңөрдү жууп берейин десе, кыздар ага такыр эле көңүл бургусу келбейт. Анткени айылдын бардыгы болоттун анча деле жакшы бала эмес экендигин билчү. Анда каарманыбыз бул убакта мас болуп калгандыктан кыздардын жок дегендигине жини келип аларга күч колдоно баштап, Айгеримди кетирип жиберип Диананы зордуктоого киришет. Бул убакта Нурсултан аялы Сауле менен баласы жөнүндө сүйлөшүп жаткан. Алар балабызды кантип тарбияласак болот, армияга кетирип жиберелиби же болбосо үйлөнтүп салалыбы, эмне кылсак оңолот экен деп кеңеше беришет. Кого это несет среди ночи? А я почем знаю? Булат домой пришел? Бир маалда эле алардын үйү тыкылдап, эшигин ачса бирөө келип бастырып жиберип, ызычуу салып эле болотту издей баштайт. Көрсө бул Диананын атасы Мантай менен апасы Карлыгач экен. Алар ызычууга түшүп, сенин балаң болотту түрмөдө чиритем деп кыйкырынып, ошол маалда ал жерге айылдын тескөөчүсү дагы келип калат. Көрсө тескөөчү буга чейин эле болотту мас абалда досу менен алып барып камап салыптыр. Анда бардыгы тескөөчүнүн кеңсесине барып, Диананын атасы болотту көрүп алып сөгө баштап, мен сени кандай болбосун түбүңгө жетемин, түрмөдө өмүр бою чирийсиң, менин кызыма эмне үчүн колуңду тийгиздиң десе, тескөөчү аны токтотконго аракет кылып, андан көрө арыз жазыңыз деп кагаз менен барак берет. Бул нерсени көрүп жаткан болоттун ата энеси унча калбай эмне дешин билбей калышат. Ошентип жабырлануучу тарап арызын жазып, Нурсултан эмне кылышын билбей эң эле биринчи айылдын акимине барып, аны менен сүйлөшүп, маселенин чечимин издей баштайт. Анда бул аким буга чейин дагы паракорлук иштерди көп кылгандыктан, малыңдын жарымын берсең чоңдорго кабар жеткирип маселеңди чечип беремин. Ал малыңды мен деле албаймын, чоңдорго берем десе, Нурсултандын жини келип, андан көрө баламдын камалып кеткендиги жакшы деп айтат.
Бирок жанында турган аялы жалгыз балаңа ушундай мамиле кыласыңбы деп сөзүн бөлө берди. Кантсе да алар бир күнү чогулуп алып Диананын үйүнө келип анын ата-энесине жолугуп, эми болор иш болду, ал нерсени артка кайтара албайбыз. Бирок окуяны айылдыктардын бардыгы укту. Ошондуктан үй бүлөлөрүбүздү уят кылбай балдарды үйлөнтүп коелу. Сунушубузга көнүңүздөр деп суранса, Диананын ата-энеси жини келип, силердикиндей зөөкүр балага кызымды эч качан бербеймин деп үйлөрүнө кирип кетишет. Бирок аким өзүнүн аракетин такыр токтоткон жок. Ал тескөөчүгө барып Диананын ата-энеси жазган арызды өзүнө алып, андан соң Диананын ата-энесине барып, эми кызыңар кыз эмес эле жубан болуп калды. Биздин айылда андай нерсе уят экендигин билесиңер. Силер канчалык жаман көргөнүңөр менен бала менен баш коштуруп койсок маселе жабылып кетет. Эми силердин кызыңарды ким алмак эле десе, сырттан угуп турган Диана чыдай албай ыйлай баштайт. 10 миллионов. Ошентип акыр аягы Диананын ата-энеси көңгөнгө туура келип, мага 10 миллион бересиңер деп сурап, атасы Амантай акчаны алгандан кийин тойго даярдык башталат. Бирок Диана толугу менен болотко тийгенге каршы болчу. Анткени менен ата-энеси элемне дейт деп элдин сөзүнөн коркуп той башталып, тойдо олтурган кудалар бири-бирин карап кубанышкан деле жок. Дагы деле акылына кирбеген болот нике окулуп жаткан кезде молдонун көзүнчө ар кандай сөздөрдү айтып күлүп, достору дагы артында туруп алып ыржаңдай беришет. Сними штаны, покажи. Кантседа той башталып келгендердин бардыгы майрамдашып, тамада кудаларды кучакташып койгулат, алар бири-бири менен араң эле кучакташат. Көрсө бул казак бир туугандардын тою деле кыргыздардыкындай болот экен. Анткени алыстан келген туугандар биринин артынан бири чыгып, эч ким укпаган каалоо тилектерди айтышып, бирөө эле айткан сөздөрдү кайталай берип жадатып жиберишет. Диананын болсо көңүлү такыр эле ачылбай, ал жанындагы болотту карагысы дагы келбей, экөө жеңил бийге бийлеп жаткан кезде Диана аны таштап коюп качып кетет. Болот анын артынан коолап жөнөп, чылымын чеккенче издей баштап, бир кезде Диананы асынып турган абалда көрөт. Бирок асылып турган жолугу чечилип кетип, Диана аман калып, бул убакта той бүтүп, болоттун ата-энеси үйүндө олтурушкан. Анда аким ага эскертип, экөөбүздүн келишимибизди билесиң, аны кечиктирбей тезирээк жасаганың деп айтат. Ошентип тойдун эртеси болуп, Диананын болотко такыр көңүлү келбей, ордунда жаткан жерден кыймылдабай, мага тийбей эле койчу деп сурана берет. Бул убакта Нурсултанда жумушчулары чакырып, ага жаңы туулган музоону көрсөтөт. Көрсө музоо эки баштуу болуп туулуптур. Анда жумушчулардын бири башка бир малканада ушундай эки баштуу музоо туулгандан кийин, ал малкана өрттөнүп кетти деп укканмын, бул жамандыктын белгиси деп айтат. Анда каарманыбыз жини келип, ойду тоону сүйлөй бербечи деп музоону союп салат. Бул убакта болоттун апасы Сауле сыналгы көрүп жаткан. Ал жерде турмуш курам деген балдар кыздар жөнүндө теле берүү башталып, бир кезде эле сыналгыдан Диананы көрөт. Анда Диана мени ата-энем акчага сатып жиберди дегенден көрүп, Сауле эчтекени түшүнбөй дароо эле сыналгыны өчүрө салып, ошол маалда эле чертилип жаткан домбуранын үнү угула баштайт. Анда Сауле үндү баласы болоттун бөлмө жагынан угуп, ал жака барып эле эшикти ачайын десе, болот эшикти тосо калып, көзү башкача болуп, апасын ал жака киргизбей коет. Азыр Диана бир аз ооруп жатат, бизге тоскоолдук кылбаңыз. Жакшы болсо бөлмөдөн чыгат десе, апасы баласынын көзүн көрүп жүрөгү түшүп калат. Кечинде болсо болоттун атасы келип, келининин дагы деле бөлмөдөн чыга элек экендигин угуп, ал эмне бизге конокко келди беле, кызматын баштабайбы? Ушулган тип болсун деп сүйлөнө баштаса, болот Дианага тамак алып барып берип, ага жакшы мамиле кылганга аракет кылып, мен негизи жаман баламын, бирок көрөсүң, мен өзгөрүлөмүн, жакшы балага айланам. Менин кылган ишим үчүн кечирип койчу десе, Диана дагы жооп берип, ойлонуп олтуруп тагдырга баш ийиш керек деп бир чечимге келген байтор. Мен дагы сен үчүн өзгөргүм келет, анан дагы боюмда болуп калган окшойт. Буйруса эртеңден баштап кызматымды баштаймын. Бирок боюмда бар экендигин эч кимге айтпай эле кой деп экөө бактылуу сүйлөшүп олтуруп калышат. Сауленин болсо сыналгыдан көргөн нерсеси түшүнө да кире баштап, ойгонуп кетип бетин жууп жатса, ашкана тараптан дагы үн чыга баштайт. Анда Сауле ылдыйга түшүп караса, жаңы келген келини идиштерди жууп, мен иш кылышым керек, мен жакшы келин болушум керек деп эле кыймылдап жаткандыгын көрөт. Көрсө үй бүлө эрте менен турган кезде Сауле түнү менен туруп тамактарды жасап, бардыгын ырастап, бирок өзү чарчап уктап калыптыр. Бир кезде эле Нурсултанга жумушчуларынын бири чуркап келет. Көрсө алардын малканасында койлордун бир тобун түшүнүксүз нерсе ичин жарып салыптыр. Анда Нурсултан эч нерсени түшүнбөй дароо эле тескөөчүнү чакырып, бул эмненин себеби болушу мүмкүн десе, тескөөчү өзүнүн оюн айтат. Эми сизге душман бир эле кудаңыз болгон Диананын атасы болсо керек. Андан башка эч кимде күмөнүм деле жок десе, Нурсултан ойлонуп калып, бир кезде аны жумушчулар чакырып көпчүлүк иштен кетээрин айтышат. Көрсө алар жанагы эки баштуу торпок туулгандан кийин малканага көз тийди деп ойлошуп, болуп жаткан окуялардан коркушуп иштен кетүүнү чечишиптир. Анда Нурсултан дароо эле кудаасынын үйүнө барса, кудагы жалгыз эле экен. Кудаасы унаа алам деп шарга кеткендигин угуп, алардан күмөнү жоголуп, анда мен барайын деп кудагы карлыгач менен коштошуп ал жерден кетет. Бул убакта кечкирип Сауле дагы бир жолу олтуруп сыналгы көрөйүн деп, бирок сыналгысын такыр жандыра албай, ошол маалда эле Диананы бөлмөсүнөн чыккандыгын байкайт. Бирок ал көзгө көрүнбөй бир кезде сыналгысы өзүнчө эле жанып кетип, Сауленин жүрөгү түшүп эмне кылышын билбей калды окшойт.
Ошентип Сауле жанында бирөө жүргөндөй болуп чуркап барып баласынын бөлмөсүн такылдатып, ал жактан эшик ачылып эле Диана чыгат. Бирок ал Диана эмес, Болот экен. Ал чуркап келип эле апасын кучактап, сизге эмне болду деп сооротуп, жүрөгү түшүп калган Сауле баласына болуп жаткан нерселерди айтып, андан түшүнүксүз жыт чыгып жаткандыгын сезет. Бул убакта Нурсултан акимге жолугуп, аны менен биргеликте ичип, менин мал жаныма чындап эле көз тийди окшойт деп сүйлөшүп жатышкан. Ал кечинде мас болуп үйүнө келсе, Сауле дагы деле ыйлап олтуруптур. Анда мас болгон Нурсултан Сауленин сөздөрүнө көңүл бурбай, үйдө түшүнүксүз бир нерсе болуп жатат дегендигин уккусу да келбей койду. Кантсе да эртеси күнү кадимкидей эле жашоо уланып, Сауле үй жумуштарын аткарып, таштандыны ыргытайын деп чыгып кетсе, эшикти бирөө жаап коет. Анда Сауле түшүнбөй эле терезеден караса, Диана олтуруп алып сыналгы көрүп жатыптыр. Бирок каарманыбыз эшикти ачып кирген кезде Диана ал жерде жок болуп, эчтекени түшүнбөй калган Сауле барып эле Болоттун бөлмөсүн ачат. Анда бөлмөдө чымындар көбөйүп, жагымсыз жыттар чыга баштаптыр. Бир кезде Болот ал жерде пайда болуп, менин бөлмөмө кирбеңиз деп айттым эле го. Диана ооруп жатат, анын тынчын албаңыздарчы деп эле бөлмөсүнө кирип жаап алат. Ал мындан соң Диананын жанына кирип, боюңда бар экендигин ата эneме айтып берсек эмне болот десе, Диана такыр болбой, мен өзүм жакшы болсом айтабыз деп дагы деле токтотуп коет. Бул убакта Нурсултан тескөөчү менен видео байкоосун карап, малдар өлгөн күнү бирөө келгендигин түшүнүп, эми келсе кармайбыз деп мерчемдей башташат. Жүрөгү түшкөн Сауле үйүндөгү кийим менен эле чуркап мечитке барып, ал жердин имамына жолугуп, менин үйүмдө түшүнүксүз нерселер болуп жатат, мага жардам бериңизчи. Ар дайым эле менин артымда бирөө жүргөндөй болуп көзүмө көрүнүп жатат десе, имам өзүнүн сөзүн баштап, Алланын аты эстелбеген жерге жиндер толуп алат, ошондуктан мен сизге азыр бир сүрө жазып берейин. Аны үйүңүзгө алып барып көп жолу окуңуз деп Аятал Курси сүрөсүн жазып берет. Бул убакта Нурсултан менен тескөөчү малканасына келип, атайын капкандарды коюшуп, өздөрү ал жерде кайтарып түнү ууру келсе кармайбыз деп күтө башташат. Бул убакта Сауле үйүнө кайтып, баласынын бир жака жөнөгөндөгүн көрөт. Көрсө Болот тамак аш алып алып, атасына жеткирейин деп жөнөптүр. Үйүндө жалгыз калган Сауле имамдын айтканын кылайын деп кагазды окуй баштаган кезде эле жарык өчүп, Сауле дагы токтобой эле тили келбесе дагы сүрөнү окуй берет. Бир кезде анын артындагы эшиктер жабылып, аргандай элестер көрүнүп, үйдөгү жин каарманыбызга ачык эле байкала баштайт. Мама? Бир маалда эле Болоттун бөлмөсү ачылып, ал жактан Диананын аргандай элеси көрүнүп, Сауле корккондугуна карабай эле Диананы бөлмөдөн алып чыгып кетейин деп кирет. Каарманыбыз ошентип төшөктө жаткан Диананы ойгото баштап, ошол замат эле кадр алмашып, Болот атасына тамагын жеткирип барат. Бир кезде алыстан капкандын үнү угулуп, Болот кеткенден кийин Нурсултан ал жакка чуркап, мылтыгын асманга атып, капканга адам түшүп калгандыгын көрөт. Көрсө бул жанагы өзү менен эле сүйлөшүп жүргөн аким экен. Ал Болотту түрмөдөн куткарып, Дианага үйлөндүргөндүгү үчүн Нурсултан ага акча бербей коюп, өч алууну чечип түнү келип малдарын сое баштаптыр. Нурсултан аны тескөөчүгө тапшырып берип, аны камап коюшуп, ичимдигин ичкенчелик кылмышкерди кармагандыгына кубанып үйүнө жөнөйт. Бул убакта үйүнө келген Болот апасы менен Диананын жашнакай болуп сүйлөшүп отургандыгын көрөт. Счастлив. Бирок атасы келип абалдын такыр башкача экендигин көрүп, жүрөгү түшүп ал жерден качып чыгат. Ал түз эле тескөөчүгө барып катуу чочуп калгандыктан оозуна сөзү келбей, тескөөчү дароо эле айылдын имамына коңгуроо кылды. Анда имам каармандарыбыздын үйүнө келсе, ал жерде Болот дагы деле апасы менен дагы аялы менен дагы сүйлөшүп жатыптыр. Имам жанындагыларга эскертип, эмне болсо дагы менин артымдан кирбегиле, мен ал жака өзүм кирейин деп, ичкерде Сауленин дагы Диананын дагы өлүк олтургандыгын көрөт. Биз ушул жерде гана каарманыбыз Болотко жин кирип кеткендигин түшүнөбүз. Анткени Диана менен апасы анын көзүнө тирүүдөй көрүнүп, сен имамды жок кыл деп буйрушуп, имам дароо эле ишке киришип Аятал Курсини окуй баштайт. Анда жарык өчүп жанып, Болот дароо эле кыйнала баштайт. Имам токтотпой окуй берген кезде Болот сүйлөбөй эле бир кезде жин сүйлөй баштап, имамга кайрылып, сен болгону адамсың, мага эч кандай зыян жеткире албайсың. Анткени сен топурактан жаралгансың, мен болсо оттон жаралганмын. Мен сенден өйдө турам деп дубалдар менен басып, имамга зыян жеткирүүгө аракет кылып, бирок колунан келбей, окулуп жаткан сүрөнүн таасиринен кыйналгандыгын сыртында атасы угуп чыдай албады. Нурсултан тескөөчүнүн токтоңуз дегендигине карабай ал жерден чыгып кетет. Ошентип жин бычак менен имамды саяйын деп калган кезде ал жерге Нурсултан келип ошого сайылат. Биз ошол мүнөттөрдө чындыгында окуя кандай болгондугун түшүнө баштайбыз. Анда Диана тойдон качып кетип асынып алганда чындап өлүп калып, аны көргөн Болот катуу чочугандыктан ага жин кирип кеткен болот. Жин анын көзүнө Диана өлбөгөндөй көрсөтүп, Диананы үйүнө көтөрүп келип, өлүк денеге тамак берип эле анын жанында жатып алып сүйлөй бериптир. Анан дагы түнү чыгып тамак жасаган Болот өзү экен. Апасы болсо Болоттун бөлмөсүнө кирген кезде Диананын өлүгүн көрүп чыдай албай жүрөгү кармап өлүп калыптыр. Вызывайте скорую! Ну быстро, скорую! Өзүнө келген Болот эмне кылып койгондугун түшүнбөй эле бир бурчка олтуруп калат. Биз мындан соң алган жаракатынан өлбөй калган Нурсултанды көрөбүз. Бирок чындыгында ал бул дүйнө менен кош айтышып, болгону жанында олтурган Болоттун көзүнө көрүнүп жаткан. Көрсө каарманыбыз акыр аягы жиндиканага түшүптүр. Аягында берилген маалымат боюнча тасманы чыгаруу максаты Казакстан өлкөсүндө болуп жаткан аялдарга зордук зомбулукка каршы туруу. Анткени бир жылда дээрлик 10 миңден ашык зордуктоо тууралуу арыз түшөт экен. Анан дагы эл эмне дейт деп элден уялып, кылмышкерлерди дагы жашырып койгондор жок эмес болуп чыгат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бирөөгө жамандык кылып каргышына калуудан алыс бололу.